Менин колумдагы китеп «Ата касиети», автору Надарбаева Гүлжан Токтогуловна. Бул китеп болсо Бишкектен 2022 жылы Доор жаңырыгы жеке жоопкерчилиги чектелген коомдун тарабынан жарыкка көрдү. Анан мына бул жерде бата касиети жөнүндө жазылып атат. Бул автордон дагы анан мен өзүм жөнүндө чыгарган китепте чыккан нерсени көрсөтүп коеюн. Так, мынакей Асанкулова Бекбүй Согонбековнанын Чырпыктыдагы энелердин тилеги. Биз Ысык көлгө былтыр барып, ушу энелер барып, ушу тилек кылганбыз көлдүн жээгинен. Анан мына бул жерде менин өмүр баяным, алган сыйлыктарым, иштеген кызматтарым баары кыскача жазылган. Анан бул жерде Чырпыктагы энелердин тилеги боюнча жазылганы менин макалам 6 бет болуп жарык көрүп атат. Мына бул жерде энелер биз көлдүн жээгинде дасторкон жайып тилек жасаганбыз. Ошондогу сүрөт мынакей кандай бир бул жерде бактарды көрүңүздөр, көлдүн жээгинде өскөн ушунчалык талдар, жашанкай касиеттүү талдардын жанына сүрөткө түшүп тилек тилегенбиз. Анан манаста айтылган бул жердеги сүрөттө болсо энелерге биз мен Жайлата коомунан ушундай татыктуу энелерибизге кичине ардак грамоталарды берип, биз грамота менен сыйлаганбыз. Анткени бул энелер дагы жаш кезинен мамлекеттүүлүккө дагы салым кошкон энелер. Мына бул жерде болсо Калыгул Олиянын күмбөзүнө барып, таазим этип зыярат жасаганбыз. Анан бул китепти дагы мынакей Ата касиети китебин дагы кандай деп айтсам, жан дүйнөнү аруулаган, ушу тазалаган энелердин баталарын баары ушул жерде камтылган. Бул китептерди ар бир адам окуса болот. Студенттер, окуучулар мынакей ошондо 340 канча бет экенин айтып коеюн. 357 бет. 357 бетте турган ушунчалык калың, жакшы китеп болгон. Ушул китепти чыгарган Надарбаева Гүлжан Токтогуловнага ыраазычылык билдирип кетем. Анткени бул жерде көп аталардын, апалардын мынакей касиеттүү баталарын баары жазылган. Бул жерде касиеттүү апалардын, аталардын ой тилектери, ниеттери баардыгы тең камтылган. Ушул китепке канча мээнет, канча күч, ушул күн түндөбөй уктабай ушу эмгек жасап баталардын бата касиетин чыгарган китептин авторуна да ыраазычылык билдирем. Гүлжан эже ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Бул китеп дагы азыркы убакта окуп жаткан муундарга, кийинки муундарга дагы бир жакшы бир китеп болуп өзүнүн пайдасын берет деген ойдомун.